Так, бэктестингти баштайбыз. Бэктестингти баштайбыз. Так, негизи менде азыр эки бэктестинг кылып жатам. Бирөөсүн Бабукта, бирөөсүн эме менен азыр данный момент. Так. Бул жакта story'ларды пока удартып койсом болот болуш керек. Эми бул жактагы ближайший минимальный баны снятия кылыптыр рынок. Так, ближайший хай снятия болдик. Так, неделяга келебиз. Неделяда ушул эле функция. Ближайший хай. Дневной таймфрейм. Менин оюмча тренд пока нисходящий. Бирок разворот алып кетиши мүмкүн любой момент. Биз чисто чоң таймфреймдерге киргенибиздин себеби бул ближайший фракталдарды гана билип алышыбыз керек болду. Биз кайсы зонадан кайсы жака жеңиштейбиз. Бизге направление вот H1 менен M15 таймфрейм берет. Мисалы үчүн азыр данный моментче кандай модель бар бул жакта карай турган болсок, бизде кандай модель болушу мүмкүн. Рынок азыр бул жерден Азиянын минимальный басын снятия кылды. Логика, сделкага болгон логика ушундай. ЛДК ПТЛны снятия кылган, бул раз. Экинчиси Азиянын минимальный басын снятия кылды. Ближайший SNR, вот SNR, ближайший. Жана ошондой эле вот дагы бир SNR, эки SNR бар. Эми мен рынокты азыр алдыга жылдырам. Ближайший SNR закреп болду, IFVG бар, неэффективность ЛДдан уже иштеп берди. Жакшы. Переснятие болушу мүмкүн, ЛДга келиши мүмкүн рынок. Бирок биз азыр бул жактан покупкага киребиз. Так, ближайший гэптен разворот болушу мүмкүн. Гэпке келгенде биз без убыток кылып коебуз рынокты. Давайте 1% менен покупкага киребиз. Эми рыноктун иштеп беришин көрөлү. Бизге кандай рынок иштеп берет. Так. Эми бул жактан биз гэпке келгенде без убыток коюсок жакшы болмок. Эмне үчүн кое албай койдук? Анткени рынок уже M15 таймфреймден уже гэпке барып уже ЛДга түшүп койгон болчу да. Давайте эми сделканын эмесин көрөлү, кандай иштеп берет экен до конца. Либо стоп, либо тейк. Биздики правила ушундай. Переснятие хай разворот болушу мүмкүн. Бул да SNR бар жана неэффективность бар. Көрөлү. ЛДга SNR келеби, рынок келди. Эч кандай реакция жок. Үстүнкү неэффективностьтен наоборот рынок продажага иштеп жатат. Бул жактан уже модель продажага чыкты. Көрөлүчү. Эгерде биз продажа алсак туура болмокпу же покупкага бул жерден сделкабызды сактасак көрөлүчү. Бул жактан уже американский сессия көп нерсени решать этип салчу эле. Продажага объемду көрүп атам бул жактан. Кайта покупка тилдер чыкты рынокко. Так, мен азыр рынокко бир скорость берем, ошо менен рыноктун эмеси чечилет. Дарс болду, тейк. Мен скорость менен уже рыноктун эмесин жыйынтыгын чыгардым. М5, М15 мен бирден свеча чыгаргандан көрө H4 менен 2 жолу басып койдум. Рынок уже биздики жыйынтыгын берди. Модельди түшүндүрүп бердимби кандай иштейт экенин? Биз покупкага любой сделкага түшүш үчүн рынокко киргенде эң биринчи эмне кылышыбыз керек? Эң биринчи бизде бул менин бэктестинг боюнча сделкаларымдын жыйынтыгы бар. Вот мынакей журналы. Жакында ал менен да тааныштырам. Мага биринчи сессиянын ликвидныйсы керек, либо ЛДК дневной свечанын ликвидныйсы керек. Снятие бар, экөө тең. Бул жакта экөөнүкү тең бар. IFVG керек, M15 неэффективность жана SNR керек. Менде полный өзүмдүн стратегиямдын модели бул жерден чыккан. Ошол үчүн мен сделкага кирдим. Соотношение прибыль 1:2 менен и меники сделкам отрабатывать этип берди. Бул жакта мен уже 1-2% зарабатывать эттим. Так, меники сделка ачылгандан баштап, сделка жабылганга чейин 17 саат 15 мүнөттө болду. Вот ушул модельди сиздер да колдонуп зарабатывать этсеңиздер болот. Ушул менин моделим сделкага кире турган. Покупкага да, продажага дагы ушул эле модель менен иштейсиздер.